Урматтуу мекендештерим, айрым саясий күчтөрдүн аракеттеринен улам өлкөбүз азыркы саясий туңгуюкка кептелгенине мына 3 күн болду. Бардык кыргызстандыктардын жүрөгү ооруп турат. Бул кырдаалдын чечилишин менден талап кылып жатканыңарды толук түшүнөм. Президент катары ушул абалдан тезирээк чыгууга багытталган күч аракетинде болушунча жумшоодомун. Ушул максатта ар кыл саясий тараптар менен жеке сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатам. Урматтуу саясий күчтөрдүн жетекчилери азыркы саясий туңгуй абалдан чыгуу үчүн менден президент катары талап кылуучу кадамдарга даяр экенимди дагы бир ирет билдирем. Бирок кырдаалды жөнгө салуу милдетин алам деген тараптардан сүйлөшүү үчүн бирдиктүү аянтча сунуштар керек. Азыр болуп жаткан кызмат алмашууларды легитимдештирүү зарыл. Ал үчүн тийиштүү жарлыктарга кол коюшум керек. Саясий туңгуюктан өлкөнү алып чыгуу үчүн ушул расмий документтер зарыл. Урматтуу мекендештерим, сиздердин сабырдуулугуңуздарга таазим этем. Ошону менен катар саясий күчтөрдөн конкреттүү кадамдарды күтөм. Жараткан өзү жар болуп, элибиз аман, жерибиз тынч болсун.